Урматтуу кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар. Мен сөзүм башында эле баарыңыздарга ыраазычылык билдирип, башым ийип таазим кылам. Мындан толук бир жыл мурда мекенибиздин чегин душмандар бузуп кирип, Баткен элинин тынч уйкусу бузулуп, башына караң күн түшүп турганда сиздер бизди жалгызсыратпадыңыздар. Ер азамат жигиттерибиз бир карыш жерибизди душманга бербестен, ажал издеп, учкан окко тик карап, кажыбас кайратын көрсөтүп, күндүр-түндүр душман менен алышып, алардын бизин кайтарып, көксөбөсүн суутуп, жерибизди бүтүн, мекенибизди бекем сактап калды. Тилекке каршы кээ бир азаматтарыбыз шейиткен. Бирок Айкөл баатыр элдин урпагы, кыргыз энелердин ичинен кан өтүп турса да, кыргыз аталары кайраты жанып, жанын коерге жер таппай турса да, башын бийик көтөрүп, өлкөбүз аман болсо экен деген тагдырдын оор сыноосун көтөрдү. Ал эми жалпы журт Баткен элине кучагын жайып, эшигин ачып, жарты нанын тең бөлүшүп, күлөө карап, меримин төгүп, оорун колдон жегин жерден алды. Тарыхка бай элибиз бул күнгө чейин кандай гана тар жол, тайга кечүүлөрдү кечип, татаал ашууларды ашпасын, биримдик менен, ынтымак менен, кайраттуулук менен өз мекенин бүтүндүгүн, улуттук баалуулуктарын, каада салтын, ар намысын бекем сактап келген жана мындан ары да сактай берет. Урматтуу кыргыз элим, биз баткендиктер сиздердин камкордугуңуздарды, ачык кол, берешендигиңиздерди, арка бел, жөлөк болгон бир туугандык мамилелериңиздерди эч качан унутпайбыз. Жалпы элдин жана жеке атыман сиздерге терең ыраазычылык билдирип, башымды ийип таазим кылам.